Ақтаңдай чачып авазын, алатауды шаң болсын. Амансың арбы қалың жұрт, анда бүгін көрсетуді баштайлық. Көмекөйді не болса, көпчілікі таштайлық. Алланың берген белеге, аның içimizге қатпайлық. Амансың арбыдың алату қалқыбыстың барына. Аталардан кел атқан қылымдық салтың құшуда. Аларды қалқыбызға таштайлық. Анда барыңар жақыр келгілі, ошол ақтаңдайды баштайлық. Жергемдің көп таланты, жергемдің көп санаты, жергемге қанша таштаған қарачы қомысшың ұрчы күйчілер. Ечен деген дастан бар, болбосың айтшым манасты, ошол жаңыртқан алатауыңды, жаңыртқан қанша қарачы, боз үйлердің іштерін, жаңыртқан қанша жерлерін, қуантқан қанша елдерін, ақсақал жашқарыға чоғылу алатауының қойнында, уыл қызың болот дермегін, алемің ақтаңдайда бүгінгі, қоноқтың айты берейін, айтылап тұрған бұл жерде, жомоқтың айты берейін, қырғыз елге таныған, қырғызың ошол қарачы, қылымдап келген қобысты, арбір уылғы сағынған, аталарың қарачы, жада қалса жосы да күнің оғыпты бағынған, ошондой чоң залқарлы учуғын, бұлаған бүгін жаштарың, алеме шұңқардай сызса күйлерің, ашыла қалаттың аспаның, амансыз бұл ердің оң алатауының чырағым. Бұйрысаң аптаптай болған қысыңдан ағылатырдың бұлағы, жазылат елдің құмары, қырғызқан емгек сіңірген, қиыл адамға білінген, қаншалаған жаштарды тарбияла өстірді, мұрасына жеткірді, шәкірттердің өстірді, шанысы менен қырғызға талықпай барын жеткірді. Алемі бүгін мұна қарачы, жаны бұстан қол тұрат, жайқалы бұрда берем деп, болбосу таңшы ошол қадымке, талайлы қырғыз қалқындың өнеріні төгім деп, құш келіп сіз езекен қанда қомысты қолғын қалыңыз, қоңғырауын салыңыз, қанаңыр берметін төгіңіз, қонақ болып келдіңіз, құш келіңіз езеке, қадырың қандай қалқындың, анда жалпы қалқ соғу көріңіз. Түгөніп тұрған кезде бүті барғам, қуанып тосотко деп күтіп барғам. Дос десем досым үнсіз жерді қарай, қош дедім іштен бұғып, қош дедім іштен бұғып, күчө барман. Көңілім чөгіп қайттым, бекер барғам, өзімді күнө болды, күтіп барғам. Мен эми тарынбаймын достуғанға, түгөнүп тұрса дағы, күтіп барғам. Қалыңдаған, айтылып сөз айтылып жалындаған, мен эми өкүнбөймүн өткөн ишке, бар бекен түз баратып, чалынбаған.
бактым өзүм жарыкты турса болду көрүп көзүм амандык бир берилген дөлөт экен айтылып жүрсө болду айтылып жүрсө болду ар бир сөзүм амандык бир берилген дөлөт экен айтылып жүрсө болду ырдалып жүрсө болду ар бир Ey valli бар болуңуз. Негедир жан жүрөктүн бардыгын бай эрте коюп, негизи эле көп нерселерди ушул ойго салып, кандай учур экен баарын бааланта коюп, дароо эле сезимге бир көп нерселерди эске салдыңыз. Арбаңыздар, калың журт. Дагы бир рет сиздер менен амандашып алалы. Бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү комузчу, обончу, аткаруучу, дастанчы Аптап Нишанова биздин коногубуз. Эми эжеке кеп башынан болсун, бул ырдын аты жөнү дегендей, сөзү, фамилиясы дегендей. Салмастарбы, жалпы калайык журтка саламдашып алалы. Ушул чыгармачылыкта мен эми бүгүнкү сапарда обончулук менен келдим да. Өзүм дагы бир аздыр көптүр жараткан обондорум бар эле. Ошону өзүмдүн аткаруумда элге таразага салып көрөйүн деген ниетте келдим. Ушул мына амандык бир берилген дөлөт экен деген чыгарманы жөнүндө кичине айтып берсем, бизде улуу акыныбыз Манап Алиев раматтуулук болуп кетти. Ошол агайдын юбилейи болуп калды, 50 жылдык тою болуп, ошол торколуу тойдо өзүнүн китептерин алып келип жарыя кылып, ушул китептерди окуп чыгыңыздар. Арасында мен жазган тексттеримен жаккан болсо, обон жаратыңыздар. Анан ошол обондорду карап көрүп, анан мындай жаккан номерлерди концертке кошобуз деди. Анан филармониянын оркестри биз ошол убакта агайдын ырларын окуп атканда артына фон болуп ойноп турган элек. Анан китептерин алдык. Анан мага ушул амандык бир берилген дөлөт экен деген негедир таасир берди. Баягы убагында бала кезде дос болуп жүрүп, кийин баягындай мансапка, байлыкка жеткенде өзгөрүлүп ушундай деген нерсе мага ушундай бир түрткү берип калды дагы. Ушуга обон чыгаргым келди да. Анан комузда өзүмчө обон чыгарып көрүп, анан агайга көрсөттүм. Анан жактырып калды. Жактырып, үйүнө чакырып, ырдатып, аябай батпай сүйүнүп ошентип жүрдү. Анан концертинде ырдадым комуз менен. Анан дагы бир жерде Кожогелди Култегин агай бүт акындарды, республика боюнча акындарды чакырып, ошондо Казак Республикасынан, Өзбек Республикасынан, башка Кыргызстан, башка жерлердин акындары чогулушуп, биздин жайлоодо эс алуу өткөрүштү эле. Ошондо чыгармачылык баарлашуу. Ошол жерде боз үйдө отурганда ушул мени да ала бар да, ушул чыгармамды ошол жерге элдин арасына жарыя кылып берсеңиз деп. Анан ошол жерде ырдап берсем, казак акын бармагын көрсөтүп, ушундай окумуш чыгарма болуптур деп ошентти. Анан Манап агай аябай толкунданып, өзүнүн жилигин, шыбагасын мага берип, ошондой болгон да. Ушул чыгарма ошол жаралып калды. Кадырман телекөрөрмандар, өзүңүздөр угуп жаткандай эле, көрүп жаткандай эле, Аптап эжекебиз негизинен жалпы кыргыз журтчулугу көпчүлүгү комузчу деп сезишет. Биз бир эле комузчулук жай эмес, эжекенин ушул обончулук жагы, дастанчылык жагындагы жакшы чыгармачыл адам катары билебиз. Эми бүгүн чындап эле ошол көкүрөгүнөн чыккан обондорду бүгүн сиздердин баарыңыздарга жарыя кылып, эжеке аткаруусунда ушул өзү ырдап, өзү аткарып, өзү тарых таржымалын айтып берсин. Кийинки ырыңызга токтололук эми. Жакшы болот. Эми кийинки обондагы мен өзүм негедир салмактуу күүлөргө, салмактуу мындай саптарга кайрыла берем да. Анан мага негедир ошол 13-чү кылымдагы ойчул данышман Кетбуканын сак бол деген саптары абдан бир терең маани берет да. Ошого бир алым жетеби, жетпейби бир аракет кылып көрөйүнчү кандайдыр бир деп жүрөгүм толгонуп туруп алды эле. Ошого бир комуз менен обон жаратканмын. Ошондагы көрөлү.
тону кыян жууп көрүп бузулат сак болгун көсөмдөрүң элди алдап көч бузулат сак болгун өзөгүңө өрт таштап өз бузулат сак болгун сөйлөтүнөн ажырап сөз бузулат сак болгун эй сөз бузулат сак болгун салкын тону кыян жууп салт бузулат сак болгун намыс түгөп ар түгөп нарк бузулат сак болгун кара тили калп минип карт бузулат сак болгун калыс сөзүн айта албай калп бузулат сак болгун эй калп бузулат сак болгун тону кыян жууп кырман качат сак болгун кыз уланын дүйнөгү кырдан качат сак болгун кырды түздү жат элге кыйган качат сак болгун кылгылыкты кыргызга кылган качат сак болгун эй кылган качат сак болгун тулпар тону кыян жууп тул болосуң сак болгун кудагыйсыз кудасыз күң болосуң сак болгун кубат күчүң соодалап пул болосуң сак болгун кудуреттүү элдерге кул болосуң сак болгун эй кул болосуң сак болгун балли кетпка бабабыздын чыгармалары чындап эле калың журтка абдан чоң таасир берип, дал ошол айткан учурлардын баардыгы элибизге болуп атат. Чындап эле бүткүл ааламды азыр ушул ааламдашуу өтө тездик менен негизи кооптуу болуп турган мезгилде биздин калкыбыздагы ар бир пенде өзү сак болууга тийиштүү, жетиштүү сөздөрдү бизге жеткирип кеткен да. Аман жүрүңүз, мына жакшы, обон болуп туруп, эми калктын таразасына койдук, калк өз баасын берет, калктан ашкан сынчы жок дейт. Элибиз дайыма ушундай бир ар убакта ушул өнөр адамдарына өзүнүн чыныгы көз карашы менен карап баасын берчү бул жалгыз калың журт. Рахмат, бар болуңуз, жакшы чыгарма болуптур. Эми негизи эле ушул сиз чоң залкар комузчулар Болуш Матазиев, Садыбай Шабданов, Факырдин Баяковтар ошондой улуу комузчулардан сабак алып, Нурак Абдырахмановтардан дегендей азыр деле өзүңүз мына ошол улуу көчтүн учугун улап, бөйдөлөп, чоң сереге чыгып турган мезгилиңиз да. Күйдөн обонго, дастанга кайрылганыңызга эмне себеп болду? Мага негизи бир нерсе себеп болот экен да. Баягы мындан 2-3 жыл мурун болуп калды окшойт. Ушундай жай мезгил эле мен мындай эле кара сууда жүрсөм эле мага телефон чалынып калды. Көрсөм баягы патележе чалыптыр мага. Патележеге телефонду сиз берипсиз да. Анан ал кишиде мындай бир эме болгон экен да. Алымбек Татка атабыздын китебин жазып бүтүп, ошол китептин бет ачарын даярдап чыгарыш керек экен. Ошол бет ачарга ошол китептин ичиндеги 5 көкүлдүн кошогу деген кошокко комуз менен обон чыгарыш керек болуптур да. Анан мындай кайрылып сураштырып көрсө, сизге кайрылса ошол Аптап эжекеге кайрылып көрүңүз, ошол эжекенин колунан келет депсиз. Анан макул барып көрөйүн деп, мен ага чейин обон чыгарыш деле оюмда жок. Кандай обон чыгарсаганда болот экен деп эле коркуп да турдум. Анан бирок жок дей алган да жокмун да. Анан макул деп 3 эле күн бар дейт. 3 күндүн ичинде чыгарыш керек, ырдаш керек деди да. 3 күндөн кийин болот ачылыш деди. Макул деп кеттим. Анан баары эле 3 күнгө чейин эле толгонуп эле, комузум алып эле ушинтип бар жерде ушинтип жүрдүм. Анан негедир бир баягы мен негизи илхам пайда болду. Кошокторду мындай ошолордун негизинде бир ырдагым келе берди да. Анан ошол текстти алып анан жаратып көрдүм. Анан ал убакта баягы 3 күндүн ичинде жаттап алып чыгышка өтө аз убакытта жатташ кыйын деп, анан мен жаздырып койдум аны. Жаздырып коюп, анан патележеге бардым. Ачылышыңызга да берем, бирок жаздырып койдум, аз жатташка болбойт 3 күндүн ичинде десем макул деди. Анан мен мындай запись даап бердим ачылыштачы. Анан эжеге абдан жакты.
көп жерде ошону кайра алып барып чакырдатып, көзүнө жаш алып, ушундай чыгарма чыгып калды деп. Анан ошол эжем мага түрткү болгон да, ушул обонду чыгарышкачы. Биздин ушул бир учурда Бешкөкүлдү ошол сиз аябай кубанып даяр болду деп ушунчалык бир неме толкунданып турган мезгилиңизде биздин да тартып калган жайыбыз бар. Аны бир учур болсо дагы калың журтка көрсөтөрбүз. Азыр эми келиңиз өзүңүздүн аткаруңузда ошол баягы Бешкөкүлдүн кошогун айтып бериңиз калың. Жандуу айтып берейин. Ушул Бешкөкүлдүн кошогу жөнүндө дагы тарыхын айтып өтсөм, ошол Патил эжебиз айтып берген. Алымбек Татка атабыздын тажиясы Алай жайлоосунда өтүп атканда өзүнүн келини, акылдуу келини Айша кошок айтып, өзүнүн кош бойлуу экенине карабай баягы кошок айтып отуруп, суук жеп калып, анан ооруп калып, ошол 5 күндөн кийин Айша жеңебиз каза болуп калат. Анан каза болуп калгандан кийин Абдылдабек үйлөнбөй, Айшага эч кимди окшоштурбай 3 жылга чейин бойдок жүрүп калат экен да. Анан Курманжан Татка энебиз эми баласын мүмкүн балдыздарына окшотуп жактырып калабы, кайын журтуна жөнөтүп көрөйүн деп анан Кара Кулжага кайын журтуна жөнөтөт экен. Ал жакта жүрүп андан кийин ал жакта дагы ошол Айшанын эң кичинекей сиңдиси Тилла деген абдан кошокчу, абдан дилгир, тил билгей, ушундай жакшынакай кыз болгон экен. Ошол экөө мындай жылдыздар жанып калып, ошол жерде баш кошуп алышат экен. Анан ошол жерде ал Тилланы Бешкөкүлүм деп эркелетип коет экен. Анан баягы агаларына менен Бешкөкүлдүн калыңын берейин, коро кой берейин, үйүр жылкы берейин, анан Бешкөкүлдүн бетин ачып алып кетейин десе, жок, сен адамдан акылдуу болгон минип жүргөн Керчи атыңы бересиң дейт. Керче да аттын аты. Анан Керчи атты берип койгондо ал убакта орус коогалаңы курчуп турган мезгилде атты бергенге болбойт эле. Анан Бешкөкүлгө түшүндүрүп, мен эми Керчи атты бере албайм, сен мени күтөсүң, аман болсом келермин деп Бешкөкүл менен коштошуп, анан орус коогалаңына кеткен экен. Ал жакта анан баягы душмандарга туруштук бере албай калып, андан намысынан Афганистанга өтүп кетет экен. Ал жака өтүп кетип, анан ошактан Сары Корусуна жолдугуп, анан ошентип анан каза болуп калат экен да. Кийин анан Абдылдабектин тажиясы дагы Алай жайлоосунда өткөрүлүп аткан мезгилде анан Бешкөкүл менен ошол тажияга барам дейт да. Анан агасы жок, сени биз салт боюнча көчүрүп барган эмеспиз, бизди уят кыласың десе болбой, барам дегенде анан баягы 50 эли чекчен аялдарды атка мингизип, 50 аксакалды атка мингизип, ортосуна Бешкөкүлдү атка мингизип алып анан Алай жайлоосуна батага келишет. Ошол жерде анан 3 түн баягы бири-бирине окшоштурбай кошок айтыптыр да Бешкөкүл. Анан Курманжан Татка энебиз эми бул жесирибизди кабыл алалы эми деп жесирдикке кабыл алып, анан карасын кийгизип, ошол жерде анан жыл бою жүрөт. Анан жылдык өтүп, азасы ачылгандан кийин анан баягы Абдылдабектин Мамытбек, Батырбек бир туугандары эми биз жесирибизди бербейбиз, салтта ошондой деп анан өздөрүнө ошондой суроо киргизе башташат. Анан Абдылдабектин иниси анан Батырбек 4-чү кылып жубай кылып алат. Ошол жерде анан күндөштөр күйүгүп, ага уу берип анан Бешкөкүлдү өлтүрүп коюшат да. Ушундай армандуу. Ошондо анан Бешкөкүлдүн кошогун мен азыр болушунча аткарып берейин. Жакшы болот. Айланайын энеке Асылбегим мейганаке, кагылайын энеке Кайранбегим канаке. Бешкөкүлүм 5 бөлүп өрөйүн дебей мен келдим, бешене менин Абдылда сени көрөйүн деп мен келдим. Аркада кара чачымды 2-ге бөлөйүн дебей мен келдим, ардагым менин Абдылда сени көрөйүн деп мен келдим. Белиңде
өмірдегі кемерді бек тартынбай не чештің. Беш көкілін қақшатып бұл өмірден не кештің ой. Тартынған күміш кемерді тартып тақпай не чештің. Күйгізіп мендей бейбақты бұл өмірден не кештің ой. Санаңды минге бөлдің бі самаған елім қалды деп сардалым сароры болу өттің бі. Ойыңды минге бөлдің бі ордолу ошым қалды деп ойронум орылу болу өттің бі. Олокон тону ашпадың ордолу ошкоң қайтпадың. Ойылтып мендей бейбақты ойлу күнге таштадың ой. Ақшалдың белін ашпадың, қайрылы белгең қайтпадың. Қақшатып мендей бейбақты қайғылы күнге таштадың ой. Турым тайғушын қачырдым, тура белдің ашырдым. Толғын барғы еліне дұлдыл болып ашырдым ой. Қара құшын қачырдым, қара белдің ашырдым. Қалың барғы еліне қара кейіп башырдым ой. Қараңды келіп жамындым, қабағым толып қайғыға қадырсыз келін аталып қайғылы күнгөң қабылдым. Көгіңді келіп жамындым, көкірек толып қайғыға көрімсіз келін аталып көйгөйлі күнгөң қабылдым. Атын келчеле бегім, таңырте кіріп келчеле бегім. Қиямат жарым Абдылда қадырды білчү жан еле бегім. Арғымат атын келчеле бегім, айчыға кіріп келчеле бегім. Ардағым менің Абдылда абири бейік жан еле бегім. Қырғызды билеп башқардың бегім, қалқ миллетін атқардың бегім. Ордолу ошту башқардың бегім, ел миллетін атқардың бегім. Саймалы олды өңірім, саналас жардан айрылып саналы болдың көңілім. Кештелі болды өңірім, келішкен жардан айрылып кейішті болдың көңілім. Күйіп арырмын күнім бүтіп өткөнчө күйітің айтып қарырмын. Айтып арырмын, ажалым жетіп өлгөнчө арманың айтып қарырмын. Қарарып келген жамғырға қапшыттап тіккен үй жақшы. Қайғырып келген мендей бейбақа қайненен бары не жақшы ой. Түн өріп келген жамғырға түндіктөп тіккен үй жақшы. Түңілбөй келген мендей бейбақа қайненен бары не жақшы ой. Айланайын енеке айтқанымаң көніңчү. Бегімден қалған белегім Мырза Паязды беринчи ой. Тумар қылып ұлым деп тұтып алып жүрейін ой. Ай, бәлі, бар болыңыз. Мына қадырман телекөрермандар, білесіздер, Алымбек Құрманжан датқа улуу инсандардын тарыхый канча дагы ачылбаган дагы далай дастандары, сырлары бар. Ошол бир эле мына учугун көрдүңүздөр. Сизге балли ошол Патил эжебиздин дагы бир ооз сөзүн таштабай, канча да кээ бир учурда кимдир бирөөлөр себепчи болуп калат. Абдан мыкты дастан жаралып калды. Ошонун баарыбыз элибизге кут болсун, эл журт уга жүрсүн. Себеби бизде деген дастан аркылуу Кыргыздын канчалаган тарыхы, санат аркылуу, биздин ошо санжыра аркылуу, манасчылык, дастанчылык, ырчылык өнөрү аркылуу биздин тарыхыбыз сакталып келет да. Ошонун бири ушул. Бар болуңуз, аман жүрүңүз. Эми мен угуп отуруп өзүм дагы ушул көдөнүмдө жашып кете жаздадым. Сизге кошулуп анан сиз төгүлүп кетеби деп анан токтоп калдым өзүм дегенде. Эми кийинки чыгармаларга токтололу. Ушул баягы Айша жеңебизден калган Мырза Паяз деген жалгыз уулу калган да. Ошону да айтылбай калыптыр да. Ошол Мырза Паяз уулун мага бериңиз, мени уулум деп тумар кылып тутуп алып жүрөйүн деп кайненесинен сурантат да.
Курман жаннатка эжесинен калган бала да. Ооба. Бул деген эми улуу тарыхта ушул тарыхты кийинки муундарга түшүндүрө жүрсөк, тартууласак, калтырып кетсек деген түшүндүк да. Son бар болуңуз. Бар болуңуз. Эми кийинки чыгармаларга өтөлүк. Эми дагы бир мындай эл арасында ырдалбай жүргөн бир тарыхы бар чыгарманы айтып берейин. Бул эми өзүнүн эле азыркы замандагы эле болгон окуядан келип чыкты да бул чыгармачы. Бул негизи менин чыгармам эмес. Мен ушул чыгарманы жакшы көрүп ырдайм. Аткарып. Биз мындай эле бирөөнүн үйүнө баягы жаңы үй куруп аткан жерге уста көрүп барып калдык. Ал жерде кара кулжалыктар экен. Анан мен комузумду алып бардым эле. Анан барып комуз чертип ырдап отурсак эле уста балдар келип эле комузуңузду берип турбайсыз деп калды. Анан комузумду черте аласыңбы десем, чертем деди, ырдайм деди. Ырдачы десем эле анан бир укмуш ырдады да. Анан бул эмне деген ыр, кимдин ыры десем, Эрмек Садыков деп өзгөндүк болгон дейт. Ал өтүп кетиптир, мен көрбөптүрмүн. Анан эмне деген ыр бул десем, неге мен сени көрбөй калдым экен деп ырдады да. Бир башкача кылып. Анан мен дароо эле дагы ырдачы дедим. Дагы ырдачы деп ырдатып, анан кагазымды алып эле, нотаны сызып эле, анан дагы ырдатып, анан нотага түшүрүп алдым да. Нотага түшүрүп алып, өзүмчө ырдап жүрдүм. Анан Бекболот Абдубалиев раматтылык абдан жакшы көрүп, көзүнө жаш алганга чейин барчу эле ушул ырдыккандачы. Деген жерин мен өзгөртүп берейинчи, сен ушул жерин ушундай кылчы деп, деген жерин Бекболот раматтылык өзгөрттү эле. Анан бул неге мен сени көрбөй калдым экен деген мындай теманы укканда бардык эле адамдын ою башка жака кетет да, баягы сүйүү темасына кетет. Бирок андай эмес экен. Бул баягы бала кезден эки жаш бала тегиз өсүшүп, анан кийин баягы бириси врач болуп, бириси жөнөкөй эле болуп, анан баягы бала баягы клиптердин баары эле темасы ушундай болуп атпайбы азыр. Келип досуна келсе, досу врач, негедир көрмөксөн болуп кирип кетет. Же тааныбай калдыбы, иши кылып көрмөксөн болуп коет. Неге мен сени ошо көрмөксөн болдуң экен, неге мен сени көрбөй калдым экен деген бир армандуу минуталар да ошол жердечи. Ошол ырды жаңыртып берейин. Жакшы болот. Талайсыздык тагдыр экен, тагдырым безделеген калбыр экен. Үйрөлүп алган мырда бирге жүрүп, неге мен сени көрбөй калдым экен, калдым экен. Мен seni görmey kaldım eken, balkim görmöksөнгө saldım eken. Жаңылган орду толгуз жоготууну, жаштыктын күнөөсү деп элестетем, элестетем. Selge türtüp iğem eken, alısta kala vergen sen bir ceken. Jet albay al cekendin sayasına, aptapta azap çekip oruç çekem, oruç çekem. Jet albay al cekendin sayasına, aptapta azap çekip oruç çekem, oruç çekem. Men bir nerseni eske salып айта кетейин. Siz айтып олтурдуңуз баятан бери, менин дагы бир далай нерсем эске түштү. Себеби Өзгөндүн Шора Башат деген айылында
Бир учур ошол жердеги кыргыз жергебизде белгилүү жазуучу, акын, публицист Ош чаңырыгында башкы редактор болуп иштеп жүргөн Абибулла Фазылов агай менен анча мынча байланышып калчу элек. Бир күнү анан ошол гезитке Самопалдын казалы деп бир ырды чыгарды. Баягы Союздан эми болуп ошол чындап эле Самопал нерселерди аябай өткөрдүк да башыбыздан. Анан аябай жакты баягы чыгармачы. Жагып анан кийин баягы чыгарманы алып, мен анан Самопалдын казалын обон жаздым, ырдадым. Элге ушунчалык укмуш жакты. Каерде жүрбөйлүк, ошол жолболдага болсо баягы кайран элин ырдайт, мен болсо Самопалдын казалын ырдайм, эл болсо кайра ырдап койгулачы ошону дейт. Ошентип анан көрсө ошол сөз Эрмек Садыковдук экен. Ал киши көз өтүп кеткен экен чындап эле. Ага чейин биз көрбөй калдык. Ошондой китеби чыккан экен. Ошол китептеринен бир үзүм Абибулла Фазылов да ошол айылдан кошуна жакын, ошол туугандар жакын экен да. Анан бул ошол Самопалдын казалы Эрмек Садыковдун жайы жаннаттан болсун. Ошол кишинин ошол ыры аркылуу мен өзгөндөн ошол Шоробашаттан бир жорго мингем. Бул дагы өз касиеттүү чоң нерсе. Усман деген агабыз мына эске салып айта жүргөн жакшы да бул нерселерчи. Усман деген агабыз ушунчалык ошол өнөргө берилип, өнөрпоздорду аябай жактырат экен. Анан баягы мен Самопалдын казалын ырдап жүрөм. Анан Маданбек Айматов деген акын бар эле төкмө ошол өзгөндүк. Ошол агабыздан айттырып туруп, ошол баланы чакыргылачы мага бир. Мен бир жорго мингизип жөнөтөйүн деп, анан жорго мингизип жөнөткөн да. Бул деген чоң тарых. Себеп дегенде ошондой улуу инсандар аз жашаган менен саз жашап ушунчалык чоң дүйнө элге таштап кетти да. Эми ошолордун арбайлары ыраазы болсун. Сиз ошо калтырбай ырдап жүрүңүз. Ошол дагы эл журтта ырдасын, бар болсун, баары амандыкта жүрөлү баарыбызчы. Ушул жерде кийин мен үйрөнүп алгандан кийин комузу менен кайра ырдадым да. Ырдасам боз үйдө тез эле нота түшүрүп карап алган ырдап атабыз. Ошол нотага түшүп ит үрүп атпайбы? Деп тоңго түшүп жатат да. Баарыбыз күлүп, "Эй, Каракулжанын ити да нота менен үрөт" деп. Ошол сөз ошол жерде калган. Тамашалашып, баардыгы жакшы. Эжеке, билинбей убакытта эле мына баятан бери байкалбай жакшы чыгармалар болсо, жакшы сөздөр болсо, элибизде ошол сөз кудурети дагы өзүнчө да. Анан чыгарманын кудурети да бар. Билинбей убактыбыз деле соңуна жакындап калыптыр. Эми бир чыгарма аткарып бериңиз өзүңүзгө жаккан. Эми улам мурдагы чыгармалар өтө жагымдуу, өтө унутулгус бир керемет чыгармалар да. Биздин бала кезибиздеги ырдап жүргөн ошо Түгелбай Казаков агабыздын аткаруусунда ырдап жүргөн "Карындашым" деген чыгарманы дагы өтө терең жакшы көрүп кичинекейимден бери ырдап жүрөм да. Arasında özün gana asmanda janıp durgan çolpon eleng kokustan çancıguzup alam bödep kolungdu karmagandan korkor elem korkor elem. Böltür bulak sezim menen, sezimdi sezdirmedim közüm menen. Pili yok mahabatım işte kaldı, dünyada kim var desin, öküm bögön, öküm bögön. Kimdir gana жаңылбасын, жанымда жоқ болсоң да жанымдасың. Эңсеймин бирок сага жетме кайда, бары болгун бажырайган карындашым, карындашым. Эңсеймин бирок сага жетме кайда, бары болгун бажырайган карындашым.
карындашым. Ай балли, экранның артында тұрғандарды да қошордаттыңыз окшойт. Баары көп нерсе эске түштү, аман эсен жүрүңүз. Сизге чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма ушундай элге үлгү болуш бул ар адамдын, ар өнөр ээсинин парзы. Үлгү болуш үчүн ошондой бир залкар чыгармаларды, улуу күүлөрдү, улуу чыгармаларды аткарып, ошол биздин Алла Таала тарабынан берилген вазипабыз. Ошону аткарып жүрүшүбүз керек. Сизге чыгармачыл ийгилик, бийиктик. Кадырман телекөрөрмандар, бүгүнкү биздин Актаңдай телекөрсөтүүсүнүн коногу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, комузчу, оончу, дастанчы, аткаруучу Аптап Нышанова болду. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Эл терден алыстабаңыздар. Биздин көрсөтүүлөр уланат. Ал эми кийинки көрсөтүүдө жолукканча аман туруңуздар.